Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Мына ушул Куранды туура окууну үйрөнүү сабагынын 5-чи сабагын өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбызда биз Аллах буйрса Фалак сүрөсүн өтөбүз. Анда эмесе сабакка киришели. Суратул Фалак алгач сиядан окуйбуз. А'удзу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фалак сүрөсүнө кириштик. Эң алгач Кул а'удзу кайра эле Нас сүрөсүндөй лам тамгасынын сүкүнүнө көңүл бурабыз. Кул а'удзу бироббил фалак. Буга чейинки сөздөр бул Нас сүрөсүнө айтылган себептен буларга ачыкташтын кажети жок. Бул жактан ал-фалак дегенде коф тамгасы. Бул қалқала сыпаты бар. Ушуну чыгарыш керекпиз. Ал-фалак бул ката болуп калат. Ошого ал-фалак деп калкалага көңүл бурабыз. Чыгаруу, калкала чыгаруу деп жазып коелу. Калкала чыгаруу. Ал-фалак. Ошол сыяктуу эле кийинки аяттагы ма халак деп коф тамгасында кайра эле калкала чыгарат. Бул качан ал-фалак деп токтогон учурда. Ал эми улап окуйм десеңиз, Кул а'удзу бироббил фалак мин шарри ма халак деп улап окуганда анда фалаки деп адаттагыдай эле окула берет. Демек биринчи аяттан биз коф тамгасынын ушул калкала сыпатын чыгарууга көңүл бурат экенбиз. Кийинкиси экинчи аят. Бул жактан дагы ихфа эрежеси. Мин шарри нун тамгасын, гуннасын шин тамгасын чыгап турган жерине, тилдин ортосуна, таңдайдын ортосуна жакын алып барып гунна кылабыз. Мин шарри ма халак калкала кылабыз. Кайра эле калкала. Ма халако деп дагы анан аракет болуп калбаш керек. Калкала кылам деп, мисалы мин шарри ма халако десек, анда бул кудум эле коф тамгасын фатха менен айткандай эле болуп калат. Ошого андай да болуп калбаш керек, чыкпай да калбаш керек. Экөөнүн ортосунда калкала кылабыз. Фалако деп. Бул түшүнүктүү болду. Ал эми кийинкиси ва мин шарри. Бул жерден кайра эле ихфа, нун тамгасынын ихфасына көңүл бурабыз. Ва мин шарри гасиқин. Гойн тамгасы. Гасиқин. Элин созбойбуз. Гасиқин бул ката. Элин созулуп калды ката. Ошого гойн тамгасын айтканда элин созбо. Гасиқин. Озу жайып касрала чыгарабыз. Гасиқин иза вақаба. Ва мин шарри гасиқин иза вақаба. Бул дагы калкала. Вақаб токтоп калдыңыз. Не болот? Бул ката болот. Калкала сыпаты чыкпай калды. Ошого титиретебиз. Калкала деген титиретебиз. Вақабы деп батаңмасын калкаласын чыгарабыз. Бияка көрсөтмө коюп койдук. Андан кийинкиси ва мин шарри. Кайра эле нун тамгасынын гуннасын көңүл бурабыз. Шарри деген ичке. Ошого ва мин шарри жоң кылып албайбыз. Ихфаны жоң кылбайбыз. Ихфа ичке болот. Андан кийинки тамга ичке болгон себептен. Ошого ва мин шаррин наффасати фил уқад. Көңүл бура турган жерлер нун. Ва мин шаррин гуннасына чыгарабыз. Наффасати. Урматтуу туугандар, көрүүчүлөр, мына ушул эки белги, эки кичинекей белги. Бул айрым учурда көзгө да илинбей калат. Бирок көзгө илинбей калып, бул тамгаларды, бул белгилерди окубай калсаңыз, бул матты окубай калсаңыз, наффасати болуп, анда мааниси толук чыкпай калат. Ошого
ушул белгиле көңүл буруңуздар. Ан-наффафати. Көптөн созбойбуз, болгону эки аракет созобуз. Ошого ва мин шаррин наффафати фил уқад. Ан-наффафати созобуз. Муну эсте калыш үчүн белги катары жазып коелу. Созуу. Ушул экөөнү. Андан кийин фил уқад. Фил уқад. Уқад дегенде бул дагы калкала. Калкала дегени титиретебиз. Фил уқад. Фил уқад. Фил уқад. Титиребей калса, калкала болбой калса, бул ката болот. Ошого фил уқад. Фил уқад деп титиретип окуйбуз. Демек, жыйынтыктап окуганда ва мин шаррин наффафати фил уқад. Андан кийингиси акыркы Фалак сүрөсүнүн акыркы 5-аяты. Башы кайра эле. Ва мин шарри. Ихфа кылабыз. Хасидин. Бул түшүнүктүү эле, бул жеңил эле. Иза хасад. Ушул зал тамгасына көңүл бурабыз. Иза хасад деп адаттагы өзүбүздүн кыргыз тилиндеги з тамгасына өтүп кетпеш керекпиз. Зал чыгарабыз. Иза. Албетте буга чейин айтып келип атабыз. Ар биринде айткандан туура көрүп атабыз. Анткени биз буга машыкпаган себептен, бул толук бизге сиңелек себептен чыкпай калыштыгы ыктымал. Андан кийинки хасад. Калкала. Бул дагы ушул калкала. Хасад бул ката. Титиребей калкала болбой калды. Ошого хасад. Бул аятта эле жеңил экен. Жыйынтыктап окуганда ва мин шарри хасидин иза хасад. Бардыбызга түшүнүктүү болду деген ойдомун, иншалла. Эми бар жалпы ушул сүрөнү туура окулуш үчүн жыйынтыктап сиздерге окуп сунуштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удзу бираббил фалaq. Мин шарри ма халaq. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффафати фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Садақаллахул азим. Мына ошентип, урматтуу туугандар, бүгүнкү сабагыбыздагы жыйынтыкталды. Бүгүн биз ошол адатта эртеликече окуган, ар бир намаз сайын окуган, мындай басып жүргөн окуган Фалак сүрөсүн өттүк. Фалак сүрөсүндөгү көңүл буруп аткан тамгаларды, эрежелерди айтып өттүк. Булардын ичинен эң эле бизде көп кездешкен катанын бириси бул ушул калкала тамгалары экен. Ушул ар бир аяттын аягында жалаң калкала тамгалары орун алган. Коф тамгасы, ба тамгасы, дал тамгалары ошол токтогондо титиретип окуйт экенбиз. Аллахтан бардыгыбызга туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.